Кээде адамды же нерселерди сүрөттөө үчүн биз атайын сөздөрдү колдонобуз. Мисалы, кары, жаш, узун, кыска деп, жакшы, жаман, ак, кара деп, жаңы, эски, кымбат, арзан деген сөздөрдү колдонобуз. Ал сөздөр мисалы жакшы good болот, жаман bad болот, чоң big болот, small кичинекей болот. Ошол сөздөрдү кээде биз салыштырабыз. Мисалы кээде биз ошол сөздөрдү колдонобуз, адамдарды салыштырганда, нерселерди салыштырганда колдонобуз. Андай учурда биз кыргыз тилинде мисалы мынча улайбыз. Кичирээк, чоңураак, жаңыраак, эскирээк деп ага караганда деген сөздү дагы колдонобуз. Анын дагы кээде өзгөчөлөнтөбүз. Эң мыкты, эң чоң, эң кооз депчи. Эң жаман, эң жакшы, эң кичинекей деп. Англис тилде дагы ошондой өзгөртөбүз. Мисалы салыштырганда биз er мүчөсүн улайбыз. Мисалы old деген сөз эски деп же кары деген сөз. Карыраак деп айтуу үчүн биз er мүчөсүн уласак older болот. The oldest эскирээк да, караганда деп салыштырабыз. Than mine деп. Smaller кичирээк деп айтабыз. Ал эми эң деп өзгөчөлөө үчүн биз est мүчөсүн улайт экенбиз. Эң чоң biggest да, the biggest then'и да кошуп коебуз, анткени бул өзгөчөлөнүп айтылып атат. Бул ушундай бир жалгыз экенин, өзгөчө экенин айтууда the biggest деп айтабыз. Белгилүү бир нерсе жөнүндө сөз болуп атканын түшүндүрүп атат. Ошон үчүн the biggest. The smallest эң кичине деп айтканда est мүчөсүн уладык. Бирок салыштырганда кээде эгерде сөздөр узун болсо, 2 же 3 муңдан көп болсо, муң деген бул сөздөрдү бир үндүү, бир үнсүз тамгалар ушундай бир сөздөр муңга бөлүнөт. Биз мектепте үйрөнгөнбүз го. Бала 2 муң, жалганчы 3 муң, ошол сыяктуу нур, жамал ошол 3 муң болуп атат. Сулуу деген сулуу 2 муң болуп атат. Ошол сыяктуу эле англис тилинде дагы сөздөр бөлүнөт. Beautiful, beautiful 3 муңдан туруп атат. Big 1 муңдан туруп атат, phone 1 муңдан туруп атат. Ошол сыяктуу эгерде сөздөр кандай деген суроого жооп берген сөздөр сулуу, жашыл, ак, чоң 3 муңдан көп, 2 же 3 муңдан көп муңдан турса, more деген сөзүн колдонобуз. Er мүчөсүн улабайбыз. Эгерде биз эң деп өзгөчөлөнтүп айтып атсак, анда биз the most деген сөздү колдонобуз. Эгерде ошол сөз 2 же 3 муңдан узун сөз болсо. Кээде сөздөр, ошол сөздөр бул карап көрөбүз, эрежеге баш ийбейт. Мисалы good деген сөз эрежеге баш ийбейт. Good хороший, better лучше, самый лучший the best эң жакшы. Good жакшы, жакшыраак better, the best эң жакшы. Bad жаман, worse жаманыраак, the worst эң жаман деп атат. Смотрите, бул жерде мисал карайбыз. Чем than деп айтабыз. Than деген бул чем, караганда деген кыргызча сөз. Я старше, чем он. Мен андан улуумун, улураакмын ага караганда. I am older than he is. Сегодня я говорю лучше, чем вчера. Бүгүн мен кечээге караганда жакшыраак сүйлөйм. Today I speak better than yesterday. Давайте теперь объясню на русском языке. Прилагательные бывают, отвечать на вопрос «какой?». Да? Есть группа слов, которые мы используем, когда описываем что-то, да, о чем-то. Больше, когда хотим говорить, мы о нем говорим, иногда сравниваем, иногда говорим вот
выделяем, да, говорим, что это самый-самый лучший, самый-самый худший, самый-самый маленький и так далее. Вот как на английском языке это все формируется. Первое, когда мы говорим хороший, говорим good, плохой, говорим bad, большой, говорим big, маленький, говорим small. И когда мы сравниваем, добавляем er, old, older, старше, да, the older, самый старший, и st добавляем. А когда вот эти слова длинные, да, состоят из двух и более слогов, то тогда мы добавляем слово more, когда сравниваем. More beautiful, красивее, да, the most beautiful, самый красивый. И так как это самый-самый, мы выделяем прям это что-то определенное, мы используем the article, определенный артикль. И эти слова исключения. Мы должны их знать, запомнить. Good – хороший, better – лучше, the best – самый лучший, bad – плохой, worse – хуже, самый плохой – это the worst. Than – чем – это когда мы сравниваем, это слово нам очень нужно, да, вот это слово используется часто. Я старше, чем он. I'm older than he is. Значит, слово чем будет than. Today I speak better than yesterday. Сегодня я говорю лучше, чем вчера. Мен кече караганда көбүрөөк, жакшыраак сүйлөйм. Теперь мы знаем, что такое слова, которые описывают, когда мы кого-то хотим описать, человека или же вещь, мы используем какие слова и как они меняются, когда мы их сравниваем, как они меняются, когда мы говорим, выделяем, да, среди толпы, среди других. Знаем, как это все меняется. Биз практикалык сабакта дагы бул теманы дагы көбүрөөк үйрөнгөнгө аракет кылабыз, көбүрөөк сынатоочту жаттаганга аракет кылабыз. Бирок бүгүн биз дагы көп сынатооч сөздөрүн жаттадык. Мисалы жаман, жакшы, чоң, кичине, эски, жаңы, сулуу деген сөздү жаттадык. Дагы жакшыраак деген, караганда деген сөздөрдү жаттадык. Бул темаларды билебиз, биз сүйлөгөндө бул темаларды кошуп сүйлөп үйрөнөбүз.